Коронавирусту жугузуп албоо үчүн эске алуучу негизги жагдайлар. Вирус түздөн-түз байланыш аркылуу жугат. Адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, аба аркылуу жана ооруган адам кармаган буюмдарды башка адам кармап, бетке, көзгө, мурунга, оозго кол тийгизген учурда жугат. Ошондуктан аралыкты сактаңыз. Чүчкүргөн же жөтөлгөн адамдан бери дегенде 1 метр алыс турууну унутпаңыз. Вирус буюм тайымдарда бир канча сааттарга чейин жашай алат, бирок аны дезинфекциялоочу каражаттар менен жок кылууга болот. Коронавирустун белгилерине маани бериңиз. Ковид сасык тумоонун симптомдоруна окшош. Бул эки ооруну айырмалоо үчүн анализ жүргүзүү талап кылынат. Дене табынын жогорулашы, жөтөлүү жана энтигүү сыяктуу белгилер пайда болгондо дарыгерге кайрылуу зарыл. Дарттын оор учурларында инфекция өпкөнүн сезгенишин же дем алуунун кыйындашын пайда кылат. Коронавирус өнөкөт оорулары бар улгайган адамдар үчүн кооптуу. Аларда бул илдет оор өтүүсү ыктымал. Айрым учурда оору өлүм менен аякташы мүмкүн. Коронавирустан сактаныңыз жана башкаларга жугузуп алуудан оолак болуңуз. Колду самын менен тез-тезден жууп туруңуз. Эгерде самын жана суу жеткиликсиз болсо, колду жууганга арналган спирт камтылган дезинфекциялоочу каражатты пайдаланыңыз. Кагаз кол арчыга же чыканактын бүгүлгөн жерине жөтөлүп, чүчкүрүңүз. Булганган кагаз кол арчыны таштандыга ыргытыңыз. Бет кап тагынып эле коронавирустан сактанам десеңиз жаңылышасыз. Чынында бет кап коронавирустан сактабайт. Эгер сизде оорунун белгилери жок болсо, бет кап кийүү зарыл эмес. Сизде оорунун белгилери байкалса, бет кап кийүү сунушталат. Ылдам тест вирустун бар же жок экенин аныктоонун эң жакшы жолу. Эгерде тест оң чыгып калса, жок эле дегенде 5 күн обочолонуп туруңуз. Коронавируска каршы эмдөө алыңыз. Сиз коронавирустун эң олуттуу формаларынын күчөп кетүү коркунучунан арылам десеңиз, эмдөөдөн өтүңүз. Иммунологдор вакцина коронавирустун күчөп кетишин алдын алып жатат деп белгилейт. Вакцина алган кишилерге вирус жугуп калса, анда алардын ооруканага түшүү же каза болуу ыктымалдыгы аз.